Кечиресиңер, менин интернетим что-то үзүлүп калды, прямой эфирим туугандар. Ошон үчүн эртеңки 10 январь күнү тандаганда талапкерлердин программасын окуп, кандай программалар менен выступать этет, эмнелерди обещать этет, ошолорду караңыздар жакшынача. Анан автобиографиясында жакшы окуңуздар туугандар. Бул 6,5 миллион элди алдап бийликке келген жакшылык алып келбейт. Биз алданбайбыз. Ошон үчүн туугандар, мен ушу троллдорго, фанаттарга айтып кетерим. Туугандар, ата-энеңерге фанат болгула, кызмат кылгандачы. Ошон үчүн Кыргызстандын келечеги ар бир жараныбыздын ойлондуруш керек. Эртең кандай деген күнгө келебиз. Мына азыр баардыгы эле саясат жооп кетти. Карап турсаңчы. Саясат. Анан эртең экономиканы карап көрсөк, январь айына 2021 жылы пенсия төлөй турган акча жок. Аны каяктан табат? Баардыгы эле саясат менен, ошо президенттик шайлоо менен. Ошон үчүн туугандар, силер ойлогон кумириңер Садыр акебиз. Жакшы мындай экономиканы өнүктүрө албайт. Колунан келбейт дагы. Только популист да бул кишичи. Популист жана популист. Только курук сөз менен элдерди алдайт. Эми биз алданбайбыз да. Мен ого окшогон мошенниктер, жүүлүктерден мен анча-мынча алдана бербейм да. Себеби мына карап көрөлү, мисалы, ошо эле Ташкентте эле судимиси бар да. Ошо захват власти деп 1,5 жыл отуруп чыккан. Ошол эле Талант Мамытов азыркы кече Москвага келгенде мен Ак ниет комунун төрагасы катары мен эл чогултуп, ошо Госдуманын алдына мен ошол жерде мен уюштургам да. Бул киши гостиницасы барса чыкпай койсо болобу. Телохранитель келди, анан мен айттым, телохранитель чакырып койсун, чыксын, эл чакырып атат десем. Чыкпады, күтүп отурдук. Анан ошол жерден биз видеообращение кылдык, кыргыз элинечи. Эркек адам чыгат любой жердечи. Мына мисалы мен ошондой адаммын да. Мисалы өлүп кетип атсаң да, коркуп өлүп кетесиң да, мындай өлүмгө тикке карап чыга бериш керек да. Себеби мындай да. Өлө турган адам мисалы чай ичип эле өлүп калат да, жайлы жесечи, чай ичип эле бир нерсе такалып өлүп калат. Шун коркпош керек. Элдин алдында тазасыңбы? Коррупционер эмесми? Эми ол киши таза эмес да. Ол Кыргызстан партиясынан барып кече эле 2000ден шайлоочулар сатып алып жүргөн киши да. Анан кийин кантип чыксын? Ол чыкканда деле мен 2 суроо бергенде ол акабызда кичине сакалөө эле танк деп жыгылмак да. Ушу баардыгы карасаң ушу Дастан аканын шериктери, Жумабектин, ушу Талант Мамытов деле, Садыр ака деле сакалөө мындай кара сексалүү да. Мындай кичине китеп окуган эмеспи? Ушу баардыгы эле ушу коридордо бүткөнгө окшойт дейм ушулардычы. Анан ушул акылы менен кантип Кыргызстанды башкарып атат дейм да, азыр түшүнбөйм. Булар баягы бийликти алганда да кече өткөзүп кетти го, Садыр Нуркожоевич, Садыр ака президенттикти өткөзүп берди, бирок премьер-министрди өткөзгөн жери жок да. Бери да мыйзам бузулган. Неге дейсиңер? Президенттикке талапкерге койгондо эмне кылыш керек? Премьер-министрликтен да кетиш керек болчу. А бул кеткен жок да, бул просто временный отпуск алды дагы, Новиковду ордуна коюп, бийөө кылып коюп талапкерге. А бу жерде ким гарантия берет, эртең фальсификация болбойт деп. Себеби колунда бар Ген прокуратура досу, СМБнын начальниги досу. Ким айтат эртең фальсификация болбойт деп? Эч ким гарантия бере албайт. Ошол эле бир эле грабельди биз тепселе беребиз. Тандообуз ошол эле жектерди тандасак мисалы да, ошо силер кумириңердичи. Кумириңерди тандай турган болсоңор, о кумириңер эмне болот айтайынбы? Эми боптур. Мен ошонтип ойлоп атам да, кокус фальсификация болуп баягы 2%, ашып кетпи, 5% болуптур. 3 дебейин. 3% мындай колдоочулары бар. Ошону 53 менен Жээнбеков ошо өткөзө турган болсо, жакшылык алып келбейт. Тополоң болот, дагы чыгабыз. Мен дагы айтып коеюн. Ошон үчүн азыр 2 тур болот. Кудай кааласа мен анализим боюнча мындай эсептеп чыкканда 2 тур болот. 2 турда 3 талапкер чыгат. Калмаматов фавориттерден бири, Адахан Кимсанбаевич, анан азыркы
trollдордун, фанаттардын зегекебиз. Ошон үчүн ушу экинчи тур болсо, Кудай кааласа, биз Кыргызстандын жакшы президентин тандап алабыз. Ыймандуу, бир позицияда турган, баягындай чай ичип отуруп эле, чай ичип, Садыр ака менен чай ичип отуруп эле 20 мүнөттө оюн өзгөртпөгөн, баягы шер агабыз. Ошон үчүн туруктуулук бизге керек да, саясий туруктуулук. Мисалы бир позицияда турасыңбы? Бир позицияда барышың керек. Анан кийин ол менен сүйлөшүп, бу менен сүйлөшүп. Садыр аканыкы ошондой эле болуп атат. Баягы биримдикте жүргөн, мекеним Кыргызстанда жүргөн партиядагы жүгүндүлөр, мына шүмшүктөр. Ошол менен содалашып азыр кетип атат. Ошол эле содалашкан адамдар Жээнбековду жарга такады, Атамбаевди жарга такап түрмөдө отурат. Ошол эле Садыр Нуркожоевду булар да кутта ошондой кылат да, жарга апарып такайт. Андан кийин азыркы фанаттар, жүгүндүлөр айтат: биз билбей калыптыр да, бул зээке адам болбоптур деп отуруп деле дейт да. Анан кийинчи. Ошон үчүн туугандар, адашпайлы. Адашкан адам биз Кыргызстаныбызды жогото албайлы. Ошентип атып көп адамдар бул Садыр аканы признавать этпейт. Себеби бул уголовный дело. Буну строгий, ким билет, строгий режимде отурган Садыр ака. Билесиңер да аны? Строгий режим. Строгий режимди жөнөкөй адамга бере элбейт. Бир жөнөкөй мындай преступление кылганда. Бул строгий режимге только ушундай жульничество, ушундай захват власти, мошенниктер, ушундай рецидивист адамдарга берилет да. Себеби популизм болуп калган да, ошондо кумтөрдө көтөрүлүп чыккан, а бирок самым деле бул Садыр аканын ою андай эмес болчу. Садыр аканын ою эптеп бийликке келиш болчу. Реваншист бул Курманбек Бакиев Салиевичтин кеңешчиси болгон. Ким билет? Эсиңерде барбы? Кеңешчиси болгон Курманбек Салиевичтинчи. Кийин ошо агентствода, ошо мамлекеттик агентствода коррупция боюнча комитеттин төрагасы ошондой болуп жүргөн. Ошондо азыркы айтып аткан троллдору кыркынан саткан. Ошондо каякта жүрүп, ошондо айтып койбой, эмне сатып атасыңар деп. Канча акчага сатты, ошон ушу жок эле фактыга силер ошону көтөрүп, троллдору, ошо эптеп эле Адахан Кимсанбашты жамандап атасыңар. Жок, ондай нерсе болгон эмес. О жерде жер алмашкан, дагы бир жолу айтып коеюн. Жер алмашкан. Анан кийин ошо Адахан Кимсан саткан болгондо Садыр ака окшоп зек болуп, камерасында экөө сосед болуп отурмак. Мен айттым. Каждый за свое преступление. Эл үчүн отурган. Мен үчүн лично Садыр ака мен үчүн отурган жок. Эл үчүн да отурган жок. Садыр ака өзүнүн кылмышына отурган. Бул мындай айтканда организатор преступления. Европада звонок кылып, ошон үчүн отурган, захват кылып, бийликти басып алам деп отурган. Калп болсо айткыла. Мен мисалы мына Кыргызстандагы мен баягы юристтерге маласы, мына жаш балдар айтып чыкты: мыйзамсыз кетип атасың. Мына Кларежеге рахмат. Мен Кларежени да уважать этем. Мен ойлоп калдым, ошо аял кишини эле президент кылып алат окшойбуз депчи. Биздин эркектер үшүм кийип эле эркек көрүнбөсө, самым деле саясатчылардын көбү юбка кийип алса экен депчи. Мына мен аял кишини эмнеге сыйлайм билесиңерби? Себеби аял кишилер мына ошо эле Карамушкин беле? Атамбаев сатпаган. Мына молодец ошо адамды. Ошо калганы СДПКдан барган депутаттын бардыгы сатты. Иса Өмүркулов сатты, Момбеков сатты. Бардыгы сатып кетти, мисалы. Атамбаевди. Ошондо жанында ким калды? Аял кишилер калды. Аял кишилер саткынчы болбойт, ошону билип алгыла. Анан бир кишини айтып кеткен, ошол кишиден молодец экен деп койдум. Артыков деген Атамбаев сатпады. Ошол кишини ошол эле мен уважать этип калдым. Ошон үчүн туугандар, эртең эле ушул жанында жүргөн жүгүндүлөр, фанаттар, троллдор Садыр аканы деле ошону сатып кетет. Ким гарантия берет сатпайт деген? Көрүп атпайбызбы? Бул кыргыз элинде вирус да, ушундай вирус экен, подхалимство деген вирусубуз бар экен. Эми Кыргызстанды ойлой турган болсок, адашпай, мен айтып кетерим.
За преступление отурган адамбыз. Кече фанаттар жазып өттүр. Биз үчүн отурган, Сталин деле отурган. Олар отурган, бирок олар мошенник болгон эмес да. Алар айткан сөзүн кылган, мисалы. Ошо СССРдин экономикасын көтөрүп, дүйнөдөгү алдыңкы державалардын бирөөсү кылган СССРдичи. Керек болсо 41-45-жылы согушту утуп чыгышкан. Садыр ака эмне кылды? Ошолорго салыштырасыңар да. Садыр ака олорго салыштыруу үчүн дагы 100 жол төрөнүш керек, Садыр акачы. Туугандар, кече ушу менин роликтерим Садыр акага жеткен экен. Айтып кетейин. Мен өзүм позициям бар. Мен ошо башынан эле айтканмын. Бул бийлик, зек бийлигине мен оппозициямын. Себеби мен каалабайм бул зектердин бийлиги мени башкарганга, менин балдарымды башкарганга. Себеби бизге биринчи очередь экономиканы көтөрүш керек болчу. Кара, азыр январга акча жок экен. Мен апам 72 жашта. Эртең пенсия албай калса, жакшы. Мен Кудайга шүгүр баласын Москвада иштеп, арам тамак кылбай, адал тамак менен акча жөнөтөт. Мен Кыргызстандагы жемкорлор окшоп, небереме чейин акча басып алган жерим жок, урдап, элдин акчасын урдап. Мен адал менен салып, өзүмүн үй бүлөмдү багып жүрөм. Анан кече мигранттар жакшы болсоң, Россияда жүрө элең, бу дейт. Мен Кыргызстанда да иштедим. Кудайга шүгүр, жакшы эле Кыргызстанда деле иштесең болот. Кичине эле айлык эле аз, анан кийин бизге окшогон подхалимдер көп нерсени бузуп коет экен дагы. Анан мен иштебей чыгып Москвага келе бердим кайтачы. Биз качан өнүгөбүз? Качан гана Кыргызстан эли пейилин өзгөртүшүбүзгө, өзүбүздүн пейилибизди өзүбүз өзгөртүш керек. Акты ак деш керек, зекти зек деш керек, караны кара деш керек. Ошондуп ар бир заттын өзүнүн атын атаганда, Кыргызстан бетке айтылганда, анан гана ошондо чындык, акыйкат орнолот. Ага чейин андай эмес. Азыр зек деп койсом баштайсыңар да дагычы, биз үчүн отурган жок. Биз үчүн такыр отурган жок бул киши өзүнүн кылмышы үчүн отурган. Кылмыш кылган адам отурат. Кылмышты кылдыңбы, отурасың. Кыргыз элинин канын жутуп, акчаларын урдап алдыңбы, отурасың. Баарды жооп берген күн келет, Кудай кааласачы. Мына бизге окшогон поколениядагы бизде азыр жакшы кадрлар келип атат жакын арадачы. Жакшы такшалган. Мисалы мен көп Москвада көп адамдар менен жолугуп агалар, энелер менен. Мисалы өтө күчтүү балдар бар. Билимдүү, сөзүнө заты жарашкан, ар бир сүйлөгөн. Менин бир агам бар, жакшы Калдар деген агабыз бар. Мына жакшы политик бул делечи. Мына бул киши Кудай кааласа Кыргызстанда алдыңкы саясатчылардын бири болуп эсептеп кирет, Кудай кааласачы. Туугандар, ошон үчүн эртеңки шайлоодо мен айтып кетейин. Зектен башкасын баардыгын шайлай бергиле. Мен ошо талапкериңердин программасын окуп, азыр дагы чыгышат троллдор үчүн. Неге зектен башканы? Кече бирөө келип бирөө жазып, неге Бектур Асанов, Курсан Асанов, ошо Жээнбеков багы олорду неге зек дейсиң? Алардыкы зек дейин десем, олорку саясий мотив олорку. Ошон үчүн мен айткан жерим жок. Садыр аканыкы саясий мотив эмес, Садыр аканыкы уголовщина. Ошон үчүн мен зек деп атам. Алардын неге зек деген жерим жок. Алардыкы саясий мотивде отургандар. Себеби Курсан Асанов деле 2 айга бир ай отурду, 2 ай отурду. Ол деле саясий мотив. Саясий мотив болгон. Жээнбеков ол да саясий мотив. Атамбаевди коргоп, onu да. Ошон үчүн мен Бектур Асанов деле саясий мотив. Onu жөн бир сөзүнө эле камап койгон. Жөн эле отуруп сүйлөшүп отурганда эле ошо сүйлөгөн сөзүнө эле болсо ол оной деле ою жок болчу. Бектур Асановду талапкерлигин каттабай коюшту. Бул кайсы справедливый нерсе? Адилет, кайсы адилет ошондо? Ошо эле бир эле преступленияны экөөнүкү окшош. Садыр аканыкы деле окшош, Бектур Асанов. Садыр аканыкы уголовщина, Бектур аканыкы саясий. Экили. Адилеттүү болгондо, онда Садыр аканы каттабай коюш керек эле. Эмнеге Бектур Асановду каттабай койдуңар мисалы? Ким бурул Анарбай эжеке өзүң зек болуп калбы дейт. Мен тууганым, мыйзамды сыйлаган адаммын.
Zek boluş üçün men бийликти басып алган жерим жок. Мен барып, мен бийликти басып атам деген жерим жок. Мен мээден Москвадан чыгып кетип Садыраке окшоп, мен кетип атам, мен тосуп алгыла деп деген жерим жок. Кумтөрдү алам деген жерим жок. Мисалы улутташтырам деген, Матраимди калмайм деген жерим жок. Мен бардыгын ачык айтам менчи. Популисттик сөз менен көп жерге барбайсың. Популист курук сөз менен Кыргызстандын экономикасы көтөрүлбөйт. Биз келечекте ойлонушубуз керек. Ошон үчүн мен бул Москвадагы мигранттар, башка мамлекеттин мигранттарды чакыртып кетет элем. Ушу туугандар, Кыргызстандын келечегин кайдыгер ойлобой, өз самыбызды кошуп, ушу мамлекетти мыйзам чегинде, укук талаасында президентти тандап алалы. Мен Садыракеге айтып кетет элем, талапкериңизди алып салыңыз. Сиз мыйзамсызсыз, дагы эле айтам, мыйзамсызсыз. Сиздин азыркы өтүп жаткан сиздин бийлигиңиз, зектердин бийлиги убактылуу. Бардыгы саясий баада берилет, укуктук баада берилет. Кудай кааласа буга да жооп бересиңер. Мына биз келечекте биз саясий аренага кире турган болсок, Кудай кааласа, саясий аренага кире турган болсок, ар бир точкага чейин кылган мыйзамсыз иштериңерге жооп аласыңар. Ар бир азыркы фанаттар, преступникти жалдап аткан, преступникти колдоп аткан фанаттарда өкүнөсүңөр кийин. Себеби фанатчылыкты ата энеге кызмат кылганда фанатчылык кылгыла. Анан каяктан эле бир зекти мындай айтканда, силер зекти батыр кылып атпайсыңарбы? Ушуну туруп, каякта жүрдүңөр эле? 4-5 октябрь күнү эмне Садырды бошотолу деп эл чыктыбы? Жок. Парламент шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгасың деп чыккан, туурабы? Ошол эле баягы көз жумган бала үмүттүн, колунан айрылган, көзүнөн айрылган балдарды ким ойлойт ошону? Ошолор кылган нерсени даяр нерсеге келтирип, Садыраке захват кылып бийликти басып алды. Ягы эркекчилик болбой калды, туугандар. Андай болуп туруп бара турган болсок, Садыракени кандай келсе, Садыракени кут ошондо кылып узатып коюшат. Ондай күчтөр да бар. Жок эмес, бар андай күчтөр дагычы. Ошон үчүн кандай келсең, ошондой кетесиң, туугандар. Силерди туткан кумириңер Момбеков айткан экен. Ол кумир ошону 2017-жылы түрмөдө Момбеков айткан экен. Уголовник деп. Туура эле да уголовник да. Анан эмне чычалайсыңар? Отурбадыбы же? Отурду. Ана көрсөтсүнчү. Ана мен бир нерсени айта кетерим Садыракеге. Өкүмүңү сизге чыгарган судьянын өкүмүн көрсөтүңчү, эмне деп чыгарыптыр? Ошону мен билгим бар да. Ошону бир интернетке жайгаштырып, мына троллдордун айтып койгон. Ошо өкүм чыгарган судьянын өкүм чыгарган приговорун көрсөтпөйсүңөр, мен көрөйүн эмне деп чыгарыптыр, ким чыгарыптыр, канча судья чыгарыптыр. Бир түндө актап койгон биз бандай резонансный жомоктогудай жашап кетет го. Адамдар жүрөт, онун жаш кезинде преступление кылып, дагы эле судимисин чече албай, жок кыла албай жүрөт. А силер уголовник тапартып бир түндө актап коюп атасыңар. Обопту актадыңар. Онда мурдагы чыккан өкүмдөр эмне болот анда? Онда иш козголуш керек ошо судьяларга. Мыйзам чегинде иш кылышыбыз керек да. Ошо эле мыйзамсыз чыгарган ондо иш ошо судьяларга иш козголуш керек бардыгына. Ошо прокурорго иш козголуш керек. Каралаган. Ошо следовательге иш козголуш керек. Ана мен кечирдим. Эмнени кечиресиң? Сен кечире албайсың. Себеби кечирип жүрүп ушул малга келдик. Сен кечире албайсың. Сен укугуң да жок кечиргенге. Бу жерде мамлекеттин тагдыры. Анан келип алып эле мимо президенттик деген онан да өлтүрдүңөр, мандаттычы, мындай айткандачы, статустучу. Зеги деле бар президент болот, Шүмшүгү деле бар президент болот. Уят да. Президент деген статусту өлтүрдүңөр. Мен да ойлоп калдым, мен деле бара бербей. Оно зек бар болсо мен кем калышамбы, зектен эмне кемби деп. Туурабы? Мен барбайм кыргыз элине президенттикке. Неге дебейсиңер? Пейлибиз жаман, пейлибиз оңдошубуз керек, туугандар.
Качан гана пейилибиз оңдолот, ошого жараша бизге президентке. Пейилибиз азыркы фанаттарга окшоп түшүп кетти, азыркы фанаты. Ошого окшон президент келет. Пейилибиз качан оңдолчу жакшы президент келбейт туугандар. Акча дегенди жөрмөлөйсүңөр. Акчанын кулусуңар. Кыргыз элинин кыйналып ушунча 30 жылдан бери азыркы баягы экономический кризис, Кыргызстанга таасир деле тийбесе, бизде өмүр бою кризис. Кыргызстанда 30 жыл болсо, 30 жылдан бери кризис, ушу экономическийчи. Уялбайсыңарбы? Уялыш керек. Мына силерде бет эмес, мына бет болбой калыптыр да, мына айткандачы. Туугандар, адашпайлы, жакшы адамдарды тандап алалы. Мен дагы кайрылып кетет элем кыргыз элине. Эң татыктуу адам бул Адахан Кимсанбаевич. Ушу туңгуюктан апчыйып кете турган только Адахан Кимсанбаевич өзүнүн туруктуулугу менен, өзүнүн акылдуулугу менен Кыргызстанды туюктан алып чыгып, мыйзамды иштетип, катуу иштетип, ана ошондо Кыргызстан өнөгөт. Коррупционердин бардыгы отурат. Ошо жемкорлор, азыркы жүгүндүлөр, фанаттар, ушу нерселер Кудай кааласа жооп берген күн да келет. Жооп бересиңер бардыгы. Мен ар бир фанатынын номери бу списоги бар мендечи. Ушу жүгүндүлөр, көпөстөр кече ысык көлгө киргизбей койгон Адахан Кимсанбаевичтин агитаторлорун коркутуп үйлөрүн өрттөм деген жемкорлор, көпөстөрдүн списоктары бар мен Кудай кааласа. Бардыгы мен как тарых катары калтырып коем. Ушу тарыхта жазылат, Кудай кааласа тарыхта өтөт, тарыхта окуйсуңар. Ушундай Зек деген адамды алып чыгып алып батыр кылган бул кыргыз эли деп айтылганда, өзүң ошондой неберелериң айтат. Ата, чоң атам, неге ошондой кылгансыңар депчи Зекти алып келип президентке такка отургузуп алып, дейт да. Ошондо көрөм. Не болот экен, ошондо уялып, ай, бекер кылган экенбиз дейсиңер. Туугандар, ошо келерки небереңер чоңоюп калып айтат да, тарыхта окуйт да. Бул Садыр ака двойной ходка турбайбы дейт да. Двойной ход, экинчи ходка, туугандар. Биринчи ходкада болсо майыл, экинчи ходка, бул не деген, кандай деген мамлекетте жашап калдык. Одан көрүп, мен ойлоп атам, Садыр аканы о Коля акага айтып эле вор закон кылып эле коронавать этип болбойсуңар улучу, ошондо жакшы жарашмайт. Ай туугандар, фанаттар, троллдор, Бекзат, Бакай, Сакай дегендерге айтып кетерим. Тууган, бир жерде бир күн жолугабыз. Баягы жер тоголок дейт го. Ушу Оразайым жөнүндө жамандап атасың, мен жөнүндө жамандап атасың. Анан нарактан хадис сүйлөп атасың. Сен хадис сүйлөгөн укугуң да жок. Сен себеби өзүң арамкорсуң. Арамкор дегенди билесиңби? Деген арамкор. Арамкор адам акчага иштеген, бирөөнүн акчасын иштеген троллдор. Булар арамкорлор болот. Ошо элдин акчасын урдалган акчалар менен силерди заказ кылып, тролл кылып иштетип атат, мисалычы. Ошо арам акчаң менен. Арам акчаң менен сен көп жерге барбайсың, ошону билип ал. Садыр ака өтпөйт, өткөзбөйбүз дагы бизчи. Биз ушу мамлекеттик, международный обществого кайрылабыз бизчи. Кудай кааласа, кайрылам мен. Мен письмомду да жазам. Керек болсо оң барам. Керек болсо оң кабыл албаса Гаагский трибунал бар, суд мировой. Гитлер согуштан кийин көбүн соттогон ошо фашисттерди ошол жерде соттоп турам менчи. Надо будет. Ошон үчүн туугандар, мен Садыр Нуркожоевич, Зек деп эле коеюнчу. Садыр Нуркожоевич акага айтып кетет элем. Талапкериңизди алып салыңыз. Бул жакшылыкка алып келбейт. Сиздин саясий эркиңиз да жок. Ошо Кыргызстанды өнүктүргөнгө да билимиңиз да жетпейт. Физкультурник болсоңуз өзүңүз. Физкультурникти качан көрдүңүз эле? Сиз одан көрө ушу троллоруңузду тыйып койсоңуз жакшы болот эле. Бардык талапкерлерди жамандап атат. Мисалы, ошол эле Сегизбаевди айтайын. Сегизбаев сизден 100 эсе жакшы. Ошол эле Клара Соронкова сизден 100 эсе жакшы. Ошол Курсан Асанов сизден 100 эсе жакшы. Мына
Бакыт калмамады. Бетиңизге эле айтып атат. Эркек мына. Эркек бала ошо киши ошо саясий аренага президент болуп кала турган болсо Бакыт Калмаматов ошо оңдоп кетет. Люстрация деп атат. Мен колдойм люстрацияны. Азыркы отурган чимкириктер, мимкириктер бардыгын люстрация кылыш керек. Бардыгын калтырбай. Люстрация кылып, урдаган казынага кайтарып акчаларды. Казынага кайтарып, бардыгын төлөттүрүп, отургузуп, өз жазасын алдырып, бул дүйнөдө да жазасын алдырып, аркы дүйнөгө барганда жазасын алып, акыретте бардыгыңар жооп бересиңер, Кудай кааласачы. Жүгүндүлөр десе, фанаттар. Ата-энеңерге фанат болгула кызмат кылганга. Каяктагы эле бир жулике, мошеннике. Ол эмне? Садыр ака бизге суицидти үйрөтөбү же? Түрмөдө кантип өзүн өлтүргөн кыргыз элине. Ошо адам кантип башкарсын? Өзүнүн сабырдуулугу жогу. Анан о бу дейсиңер. Мен айтып кетерим. Мен өзүм оюм, бул жеке оюм. Кыргыз элине президенттикке барбайт болчумун. Биз качан гана пээлибизди оңдойбуз, ошого жараша бийликке кан келет. Мына мисалы пээлибиз жаман болуп атат, ошон үчүн мына Садыр Зекке окшогон кан ошону шайлайлы деп атасыңар да. Мисалычы. Мына мен чырылдап чындыкты айтсам, мени жаман көрүп атасыңар. Чындыкты айткан ачуу болот. Мени миң жаман көрсөң, жакшы көрсөң, мага кызыгы жок. Мен өзүмдү жашоом, өзүмдү. Мен Кыргызстандан бюджеттен акча урдаган жерим жок. Мына силерге окшогондордун айынан мен мына 10 жыл болуптур мигрант болуп Москвада жүрөм. 10 жыл болуптур мына. Эсептесемчи. Ушу жемкорлордун айынан. Ушу Кыргызстанга завод куруп койбогонунан. Ушу иштеген орундарды ачпаган үчүн мен ушул жерде кор болуп, мындай айтканда, кор бол. Кор дегеним эмнеден? Эми билесиңер да, мындай да туугандар. Мен эшик шыпырган жерим жок. Кудайга шүгүр, ишим жакшы эле. Жаман эмес. Бирок адал тамак менен, адал акча таап, үй бүлөнү багып. Анан кечегенде Бекзат айтып кетти, бул мигранттар жакшы эмес, эмне жакшы болсоңор ошол жакта жүрөсүңөрбү деп. Тууган. Пешенеге жазды, тагдырдан качып кутулбайсың. Ошо мигрант болуп келдик. Биз Садыр акага окшоп пиар кылып, курук сөз кылып бийликке бара турган оюбуз деле жок өзүчө. Ошон үчүн туугандар, анан кийин ар бир фанатына, Садыр аканын фанатына айтып коеюн, жүгүндүлөрүнө айтып коеюн, троллдоруна айтып коеюн. Жооп бере турган күн келет. Жооп аласыңар обязательно. Ар бириң списогиң бар мендечи. Ушу колуман келбей кетип атса, Кыргыз башка мамлекетке кирип кала турган болсоңор, чорный списокко тыктырган кудуретим жетет меничи. Ошо эле азыркы тролл Бекзаттын мен аракет кылам, ошо Бекзат, ошо Бакай, ошо Кыргызстандан чыкпай турган кылып, башка мамлекетке киргенди камайта турган кылып коем менчи. Себеби бул преступникти агитация кылып, ошону преступникти хан кылабыз деп аракет кылышат. Мындай айтканда, соучастник преступника. Кандай болсун бул, туугандар? Уялсаңар, Ошо ар биринин программасын окуп койсоңарбы? Кана. Садыр ака эмне деп атат кечегенде? Бир жылда мен Кыргызстан өнүгөт, тура туруңуздар. Менин методум башкача, мен камабайм, мен ушинтип кустурам. Кустубай эле, какырып деле салса деле иштеке өзгөрбөйт. Ана 2 миллиардты дагы эле төлөлөк. Мен айттым го, Райым акам Садыр акага окшогондордон бир 100 алып келсеңер деле жутуп коет, мындай тиштепчи. Райым акам керек болсо 6,5 миллион элди кошуп, Садыр акаңарды кошуп сатып алды го. Же мына ачык эле сатып алды го, мындай айтканда. Же сатып албадыбы? Сатып алды. Унчукпай эле калдыңар. Себеби Райым акам күчтүү. Кыргызстанда мыйзам иштебейт, ошон үчүн иштеке кыла албайт. А мына керек болсо Американын госсекретары Помпео айтып чыкты. Магнитский списогине кошулду деп. Коштук деп. Ошо чоң держава бул. Уят. Америкага ошентип жетип алса, анан мындай Магнитский списокко мындай преступниктерди кошо бербейт, жөнөкөй преступниктер. Ал жерге өтө мындай күчтүү коррупционерлерди кошот. Ошон үчүн туугандар, мен сиздерге кааларым, дагы мен связга чыгам.
Атахан Кимсанбаевди шайлайбыз. Ошондо Кыргызстан өнөгөт. Ошол адамды опыт, ошол адамдын тажрыйбасын пайдаланып калалы. Бул адам дүйнөдө мындай адамдардан редко болот. Бул адамды керек болсо мына биздин Россиядагы, Россия Федерациясынын президенти дагы Путин акабыз ушул да уважать этет. Атахан Кимсанбаевди өтө уважать этет. А садырыңарды керек болсо эмне кылды? Атын аталап койду го, атын керек болсо. Кече келгенде ана ким эле Талант Мамутов келгенде кабыл албай койду. Уят да. Москвага келе бересиң, акчаңар түгөнгөндө Москвага келе бересиң дейт. Уят, тилемчиликти токтотолу туугандар, тилемчиликти. Өзүбүз эле иш кылалы, өзүбүз эле ошо экономиканы көтөрсөк болот. Мисалы, ошо башка мамлекетте жүргөн жарандар чакыралы бияка келип, опыттарын ошол жерден ашырып, Кыргызстан экономикасына салымын кошсун, ишканалар ачылсын. Бизде эмне ачышпайт, билесиңерби, эмнеге ачышпайт? Мына окшогон зек преступниктер доляга отуруп алышат. Ошон үчүн ачышпайт. Жакшы иштеп келаткан бизнесменди доляга отурушат. Ушу каракчылык токтоткондо Кыргызстанда баардыгы оңолот. Ону качан ким токтотот? Бир гана Атахан Кимсанбаев ошол нерсени токтотот. Башка эч ким токтото албаса да, Атахан Кимсанбаев келсе, ошол нерсени бандиттерди, черный дейсиңер, не дейсиңер, ошол нерсени токтотот. Баягы доля, моля деп, ошолор нерсенин баардыгы токтойт. Кудай кааласа биз ишенебиз, Атахан Кимсанбаев президент болуп калса, Кыргызстан бир ашып кетсе 5 жыл, 6 жылда экономикасы алдыңкы мамлекеттин бирөөсү болобуз. Мен ишенем ол нерсегечи. Себеби мен Атахан Кимсанбаевдин фанаты эмесмин. Мен бул кишинин эмнеси жагат бул кишини мага билесиңерби? Туруктуулугу бир позицияда турат. Бир позицияда. Анан мыйзам чегинде президент болом дейт. Силердин Садыр Жээнекеңер окшоп басып албайт. Мыйзам чегинде. Качан гана мыйзам чегинде келгенде, ошондо бизде туруктуулук башталат. Ага чейин силер фальсификасы кыласыңарбы, кыласыңар, эптеп өткөзөсүңөр. Бирок отурбайт да канса. Эртең башка дагы бир күч чыгат. Сен кандай келдиң, ошондой кетесиң. Ошону Садыр эке билиш керек. Садыр эке, талапкериңизди алып салыңыз. Ошол менин бир требованиям. Саламатта калыңыздар туугандар, мен дагы чыгам. Мен силер менен кече дагы бир эже чыгыптыр мага, Динара деген эже. Биз Америкадан кече сүйлөштүм эле. Динара Самет деген эжебиз бар, жакшы эжебиз. Бул эже мага жардам берем деп атат. Кудай кааласа англис тилинен аз Америкада. Кече мен Американын элчисине баргам го, билесиздер. Азыр биз кат даярдап атабыз. Кудай кааласа мына 3-январда буларда иш күнү башталат экен. Мен коллективный, мен өзүм атыма эмес. Мына мен аркамда Ак ниет коомунун төрагасы катары биздин аркабыздан элдерибиз бар. Ошону коллективный жазып Байденге кайрылабыз. Себеби бир эле Америкага эмес. Мен керек болсо эртең административный президент деп Путинге деле кирем. Аяка да кат жазам. Керек болсо митингге чыгам. Ушу дүйнөдөгү коомчулукту биз жака көз буруп караш керек. Бизди бандиттер, зектер мамлекетибизди басып алды. Саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.